Бул жарык жашоодо адам баласынын башына эмнелер гана келип кетпейт. Бирде нааразы болуп ый менен бугуңду чыгарсаң, бирде Кудайдын тартуулаган турмушуна шүгүр кыласың. Бул да болсо жашоо үчүн болгон күрөш, адамдык милдетиң. Убакыт өзүнүн ишин аткарат. Адам баласы ошону менен алпурушуп, ааламды аңтарып ийбесе дагы, күчүнүн болушунча күнүмдүк тиричилигин жасайт. Алтысаны аман туруп, жашоосуна наалган, инсандык ишин унуткан адамдар канча. Бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн каарманы өзгөчө коргоого муктаж адам. Роза Бегалиева жаш кезинен жол кырсыгына кабылып, бутунан жабыркап келет. Бирок булагы тоскоолдук кылбайт. Аял затынын сулуулугун биринчиге коюп, жан үрөп иштеп келет. Анан калса билгенин билбегенге үйрөтүп, устаттык өнөр менен да алек. Бул адам соо туруп, кайырчыга айланган кишилерге үлгү. Сиз менен бизге күч берген ажарлуу айым. Мени 27 жашымда машина коюп кеткен. Мен Тараз шаарында соода кылчумун. 5 жыл ошол жакта иштеп жашагам. Анан кийин ошо машина коюп кеткенден кийин биринчи операция ошол жакта жасалган, ич курулушум. Анан кийин бияка келип, ошо белиме операция жасатты да. Анан бияка келгенден кийин сразу операция жасалбай 3 айдай жатып калгам. Ошону жүлүңдөр карайып, азыр андан кийин жасалган операция баягы белим түз жасалган эмес, ошондой биринин үстүнө бири минип турат, ошол бойдон эле калды. Ошондон кийин эле баспай калдым. Азыр эми кайра операция жасатса деле баспайм да, потому что жүлүңдөр уже карайып кеткен. Баягы сиз ошол операциядан ойгонгондон кийин базып жүрө эле, жашынакай базып жүрө эле, бир убакта эле баспай калганда башкача сезимдер болдубу? Ооба, баягы буттарың уктап калгандай болуп калат экен да, ойгонгондон кийин эле. Анан мен деле ошол кезде ойлой бериптирмин да, 1-2 ай жатсам басып кетем го деп элечи. Үмүт үзүлбөйт экен, азыркы күнгө деле чейин деле ойлой берем, ошо басып кетем го бир күнү деп элечи. Бирок баягы бутта жан жок да. Жан жок, баспайт. Бирок ошондо эле баягы Казакстандан бияка келгенден кийин невропатологум сразу эле айтты да, кызыңар баспайт, ушу коляскада отурганды, жашаганды үйрөнсүн. Ушул жашоого көнсүн деп. Анан азыркы могу иштеп, өз алдынча жашап эметип аткандын эң чоң себепкери бул апам. Ошо апам мени депрессияга түшүрбөй, ошо сразу эле жумуш иштетип, баягы эч болбосо идиш жугушуп, ошо казандарды кырып, ушундай майда чүйдө жумуштарды көп жасатып жүрдү да. Анан кийин эле ошо токуганды үйрөтүп токуп кеттим, иштеп кеттим. Анан кийин кыздар менен таанышып, ошо 2015-те анан шаарга келип, интернет чыгып эметкенден кийин ошо шаарга келип, кыздар менен таанышып, окуп, анан ошол бойдон шаарда калып калдым. Шаарда жашаганыма бир 3 жыл болду. Мен Тараз шаарында соода кылчумун. 5 жыл ошол жакта иштеп жашагам. Мен байкем жеңем казак болот. Анан ошо алар меркеде жашашчы. Ошол жака барып, анан ошол жакта тайжелерим бар болчу. Тайжемдин үйүнө конокко барып калып, ошо курбу кызым менен таанышып калгам. Анан экөөбүз баштапкы ошо Дордойдон кийим алып барып сатып жүрдүк бир кезде. Кийин кийимдер эмнегедир жакшы өтпөй калгандан кийин Таразга кыдырып барып калдык. Анын эжесинин кызынын үйүнө барып калсак, ошол жакта ушуну пакеттерди сатып алыптыр. Анан ушу Кыргызстандан алып келет экен деп сөз чыгып калды. Анан бул жака келип, папам ал кезде папам тирүү болчу, машинасы менен издеп, тиги Маевка жака барсак керек эле, ошол жактан таптык ошо пакеттердичи, таап көрсө түрктөр жасайт экен аны, салофановый мешочкта. А кезде мореке одноразовый пакеттер жок болчу, бул китайский. Кийин чыкты да булар. Отрывнойлорчу. Мурда жөн эле баягы салофановый прозрачный жакшынакай пакеттер чыкчу да. Аны ошону бир партияны апарып саттык, аябай жакшы өтүп кетти да. Анан кийин угуп калдык, меркеде да бар экен деп. Анан биринчи Кыргызстандан апарып сатып жүрдүк, кийин меркеден апарып сатып жүрдүк. Анан Кыргызстанда жанагы өртөнүп кеткен базар бар эле го. Турбаза. Ошо Турбазада Кытайлардан чоң сары пакеттерди апарып сатып жүрдүк ошо. Анан ошо сатып жүрүп, анан кийин жакшы боло баштадык да. Анан немеде Алматыда товарлар бар экен деп, ошол жака баргыла деп анан карасак, ошо моундай пакеттер чыгып туруп, минтсең эле үзүлүп калат экен, анан пакет болуп калат экен деп жанагы одноразовыйлар чыгып калды да. Анан каякта бар экен десе, Кыргызстанда бар экен, Кыргызстанда кымбат экен, немеге Алматыга барса ошол жакта Кытайлар оптом алып кетет экен деп. Ошол жактан барып алып келип жүрдүм. Товарга мен өзүм барчымын. Жума сайын барчымын да товарга. Килтейген мешокторду көтөрүп, азыр ошонун залакасы тийип атат да магачы, көп ден соолугума эми билинип атат да ошо көтөргөн мешоктор. А кезде жашмын, 25-темин. 24-25-темин.
тиги күчтүүмүн да. Анан алып келип сатып жүрдүк. 6 айдан кийин жума сайын ошо бир $200 түшүп атышып акча чогулттук да экөөбүз. Ошол кезде эстесем $1,500 чогулткан экенбиз. Ошол кезде Таразда үйлөр $500 болуп калган да, двухкомнатный үйлөр. Анан кийин ошо бир жана итомда этажга карайт да, бийик этаж болсо лифт жок, жана 9 этажкалар арзан, эч ким албайт, карзы бар деп. Анан элде жумуш жок, а бизде соода жакшы болуп атты да. Анан экөөбүз квартира алдык, 2 комнатный. Ошо рассрочкага алдык квартираны. Анан менин паспортум жарабайт деп, анан мен паспортум менен пропискага турдук да. Мен пропискага турдум, бирок гражданствого заявление жазып эметтик. Гражданствону 5 жылдан кийин аласың деди, бирок пропискага турдум. Жолдун базардын жанынан жолдун аркы бетине өтүп атып, машина коюп кетет. Анан кийин биз сотко берелик десек, алар силер деген светофордон өтпөй, базардын түбүнө жетет, бер жактан өттүңөр деп күнөөнү өзүбүзгө асып койду да. Анан кийин аяктагы акча жок, аяктагылар вообще карабайт экен да. Анан биринчи операцияны ички курулушунун баары бир жагы бир сторонасы алынган да, ошонун баарын алар өз мойнуна көтөрүп жазат беришти. Анан кийинки операцияны алар алып кеткенге шаштырды да биздичи, алып кеткиле, Кыргызстанда операция жакшы жасайт экен, позвоночникке деп кетиргенче шашты да. Анан папамдар деле ошо алып кеткенге шашты, булар делечи, тияктан эми кантип карайбыз, бияктан баары кыргыз өзүбүздүн биякта тааныштары бар деп алып кете беришти. Ошойдон алып кетип калышты мени. Анан кийин бияка жаткырбай неметип, документтер туура эмес да, граждан Казакстан болуп эметкенден кийин алар пропискадан чыгарып алып келип берди менин паспортумдучу. Кантип чыгарганын билбейм, бирок өзү айтып жүрдү да, мен ушундай тияка бардым, бияка бардым, араң чыгардым депчи. Бирок ал өзүн ойлоптур да. Азыр ойлосомчу, ал өлүп калды, ал кыз. Ошо квартирада каза болуп калды дейм. Анын өлгөн адамды жамандабайт дейт, бирок эми болгондой эле айтып атам да, ошо пропискадан кандай чыгарса да чыгарып алып келип берди. Кийин мен биякта 4 ай больницада жаттым, реабилитация болдум, отурганды үйрөндүк, тамак жегенди үйрөндүк. Кыйын, аябай кыйын күндөр өттү да. Анын баары үйдө ата энемдин болгон каражаты мага кетти. Анан мен коляска табылбайт 2002-жылы. Эптеп бир кийилтеген коляска таап алып, ошо менен Таразга бардым мен. Барып айттым, мо үйдү сат, мага однокомнатный өзүңө ал, мага жарты акчасын бер. Мен ушундай лечение кылам. Ошол кезде деле үмүтүм үзбөй жүрдүм да, ошол акча берсе операция жасатсам депчи. Десем деген колуңан келген нерсени кылып ал, соттошсоң сотко бер. Сенин ата энең бай сени багат деп, мен болсо жетиммин деп ошентип туруп алып, анан апасы бар болчу. Апасы каза болуп калды беле. Ошондой принципке туруп алды дагы. Анан кийин мамамдар дагы эметпей эле койчу деп ошондон кетип калдык да. А кезде азыркыдай деңгээлде болсо мен сотто тийбейм экенмин. Жаман болдум андачы, 1-2-3 жылдай жаман болуп жүрдүм да. Ошо үйдө айтып, квартираны айтса эле көзүмөн жаш тоголонуп эле ыйлап жиберчүмүн да. Анан кийин анын баары өтүп кетти да. Убакыт жеңет экен да, убакыт өттү, жеңдик. Анан ошол кезде бирок өзүмө сөз бердим да, мындан да жакшы болом депчи. Мен мындан да бутума турам, мындан да жакшы болуп иштеп өз алдынча неметем депчи. Алдыга койгон пландар, максаттар жакшы эле, бирок баягы ден соолук кичине артка тартып кетет экен да биздичи. Кийинки кезде көп ооручу болдум. Бир давлением көтөрүлөт, бир кулагыма сук тиет, ушинтип эле да. Бир күнү белим ооруйт, бир күнү мойнум ооруйт болуп эле. Ушундайлар болуп атат да. Эми Кудай буйруса ошо тилекке жетемин деген ойдомун. Турмушка чыккан эмесмин, балам жок, жалгыз өзүм квартира снимать этип жашайм. Кыздар бар мага келип жардам берип турат, сиңдим бар, чогуу иштеген кыздар бар, келип өзүмө окшогон кыздар бар, келип ошолор жардам берип, магазинге барып, дарып барымдап келип берип турушат. Анан азыр мен возрастым уже 48-ге келип калдым. Баягы убакыт өтүп кетти дегендей, бирок бала багып алайын деген оюм бар. Бирок бизге бербейт экен. Биринчи группа инвалидтерге, именно биринчи группа инвалидтерге бербейт экен. Кече жакында бирөөдөн сурадым.
Анан кийин биздин баягы текшерип келгенде үйүбүз жок. Анан булар өкмөт ойлойт да, булар өзү инвалид болсо, анан бала албаса анан кийин дагы пособие беребизби дагы по инвалидности, по эмне эле жанагы по усыновлению деп ошентебизби деп ошого карайт болуш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн бизге бербейт да балдарды. Незаконно ала албайбыз дегендей. Ошол бирок мечтам ошо да, ошо бир балам болсо депчи, багып алсамбы деп дагы ойлойм да. Бирок ошо болбой атат азыр. Ошондой мүмкүнчүлүк болбой жатат да. Аял затына сулуулук тартуулагандан сырткары, Роза Бегалиева түрдүү жиптерден кийимдерди токуп, бул өнөрүн башка кыздарга дагы үйрөтүп келет. Мындан башка дагы токуу курсум бар. Негизи өзүм мен токуу курсу менен 17-18 жылдай токуп, заказга токуп жүрчүмүн. Азыр болсо ошо үйрөтөм. Ошо жакында эле ошо кыздар 5 кыз, мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар, көз азиз кыздар окуп кетишти. Жакшы 20 күн окушту. Алар дагы ошо баягы наушник деп коет, кармалап үйрөндү да. Ошо биз мага көбүнчө ушундайлар келет да, ошо көп мындай кармаганды, моторика, мелкий моторика деп коет, ошондойдо келип үйрөнүп кетишет. Бизде условия жок. Кыргызстанда деги эле условия жок. Аргасынан маршруткага отура албайбыз, такси менен жүрөбүз. Ошо тапкан каражаттын көбү таксиге, памперске жана гигиенический расход деп коет. Ошо спирт бар, влажный бар, ошолорго кетет да көбүнчөсү. Анан баягы өкмөттөн эч кандай жардам жок дегендей, бир пенсия болду. Бизде льготанын баарын алып таштаган өкмөт. Өзүм деле баягы өзүбүздүн жашаган Сыгата районунан болом мен, Жер Казар айылынан. Ошол жака да кайрылгам, ошо начинающий предпринимательдерге жардам берет экен, ошо мага жардам бербейсиздерби десем, бизде дотация жок, акча жок деп ошентип коюшту да. Бирок эгерде алар аябай кааласа жардам бере алат да. Просто ошо алардын желаниясы жок да мага жардам бергенгечи. Анан мен ойлогом ошо кичине поддержка болсо жакшы болмок депчи. Баары бир деле эми баягы окууну бүткөндөн кийин да эжелерибиз жардам берди мага, майда чүйдө немелерин алып берип, подарка кылып да берип атышты. Кыздар дагы ошо келгенде эже салонуңуз куттуу болсун деп, лагы бар, майда чүйдөсү бар, ошондон колунан келген жардам берип атышат да. Бирок баягы полноценный чоң салондо эмеспиз биз. Кичинекей эле, баягы кичинекей салонбуз да. Анан баягы шаардын центриндагыдай, жанагындай 2 комнат, 3 комнаттуу андай чоң салон эмеспиз. Андай деңгээлге жете элекпиз. Андай деңгээлге жетиш үчүн андай көп каражат керек. Алардын арендасы да аябай кымбат, $800 ушундай болуп кетет экен да, доллар менен экен да. Бирок иштегим келет да андай жердечи. Себеби бизге окшогон кыздар жылына 20-30 кыз окуп чыгып атат. Баягы өкмөттө закон чыкканы менен баягы ал закон иштебейт, биз эч жерге жумушка албайт. Алган күндө деле биз жана тепкичи бар, эмеси бар, кире албайбыз да, доступ жок да бизгечи. Анан ошо ойлогом да, ушуну чоң салон ачса, же бирөөлөр ачып берсе бизгечи чоң салон. Анан биз барып иштемекпиз да. Ооба, мисалы чоң салон ачып туруп эле баягы столдорду арендага берип койсо бизгечи, ичинде туалети бар, баягы мындай эс ала турган бөлмөсү бар кылып, же жашай турган жер бир комнат болсо эле жашай бермекпиз да. Мисалы иштепчи өзүбүздү каржылап кетпекпиз да. Иштей турган кыздар көп, жылда көп кыздар окуп чыгып атат, бирок баягы возможность жок да. Ар ким ошо кээ бирөө үйүндө иштеп атат, кыздардын көбү үйлөрүндө отуруп маникюр жасап атышат. Ошо мен менен чогуу бүткөн кыздар. Кээ бирөө ошо айылынан ошо мындай кичинекей кылып ушундай сыяктуу ачып алып иштеп атышат. Менин атым Света. Мен Роза эже менен 2015 таанышкам. Роза эже жөнүндө айтып кетсек, такыр жаны тынбайт, бир жерге отура албайт, постоянно мындай кыймылдап туруш керек. Тырмагың жазатканы келсең, мени жасап атат, башка клиент келип калса кое турчу деп, тиги клиент алып жасай калат. Боентконго да жетишет. Вот недавно эле 5 кызды, көз айыз кыздарды токуганга үйрөттү. Качан келбе, биягы ызы чуутта болгон. Ошондо дагы жетишет да, бирөөнүн тырмагын жасагангач. Антпе, мынтпе, көзүн биякты карап алып тигин сүйлөп атат, колу менен муну кылып атат да. Такыр жаны тынбайт. Ага караганда кээ бир адамды карасаң, алты саны аман туруп анчалык иштебейт да. Арендасын да чыгарат, квартирасын да төлөйт, баарына жетишет.
Өмүр кадырын өлүм келгенче билгин дегендей биз инсандар жашообуздун көпчүлүк мөөнөтүн пайдасыз нерселерге сарптап коет экенбиз. Андыктан бул берүү менен сиздерге адамдык акылды туура тарапка пайдалануу менен Кудайым тартуулаган жашоону татыктуу өтөсү деген ниетте тартууладык.